eкен да. Астында аалам күчтөрү соттойт. Анысы кандай ушу мага каршы чыккан турук экени көрөсүздөр, жылайланбайт. Аң сезими жабыркап. Оор басат бу жерде так берилет. Чоң аалам Арыстан Алайды басынткандар, духун түшүргөндөр, кемсинткендер, жаңыча бул аалам экен. Ааламдын кызматын аткарып атыптыр. Муну бир чоң жан кийип алыптыр деп таанып алгандар шалоору болот. Аң сезими жабыркайт. Өңүнө өтө суук көрсөтүп коет. Жүзү карарат. Жүзү, өңү бузулат. Денеси жылаандай мустап калат деп берилет. Ошентип эгер аалам колдобосо мындай иш болбойт эле. Анан ошо Арыстан Алайдагы аурасы бир аурасы, өзүмө салыштырып айткым келип атат. Сиздер да ошого салыштырып кетиңиздер. Аурасы ошол да бир аурасы. Арбайлардын ханы экени. Ата жолунда бир жерде пата чыгарабыз деп калыптыр, бир конокко барып калсам, чыгырып калды эжелер. Ошо келип илим алган мурун ата жолунда жүргөндөр. Кан чыгарып атканды да бир неме деп коюшат экен, анан ошол тамак ичиңиз деп. Аны жолдун бою эле мейли деп кирип калсам, анан азыр бакыт келет, бата чыгарат эле дейт. Бата чыкпайт мен турганда десем, баягы бакыты келип алып дит деп эле батасын чыгара албайт. Анткени улуу касиеттүү адам турганда жердагы арбай менин арбайдан мен пийик болгондой энергиям. Көрдүңүзбү, бата чыгара албайт. Ошон үчүн адам башкарат, аалам аткарат деген ошол. Кыргыз мына менин колум эмес, энем колу деп эле мына арбайды иштетип коюп атпайбы? Ошондуктан урматтуу улуу журтум, келиңиздер, аураңыздарды алмаштырыңыздар. Тез алмаштырып туруңуздар. Жесир болуп, жетим болуп, анан кулмун деп, анан пендемин деп, анан калып калбаңыздар. Жок, мен улуумун деп, мен жаратуучумун деп. Мына Арыстан Алайды мисалга аурасы. Арыстан Алай асман жердин түбөлүктүү түркүгү. Арыстан Алай адамзаттын энеси, атасы жана бүтүн сезим туюму. Арыстан Алай улуу күчтөрдүн көрөр көзү, айтар сөзү, кылар иши. Арыстан Алай ааламдан түшкөн түгөнбөс нур керемет. Арыстан Алай кыргыз тукумун коргоочу, адам тукумун оңдоочу жалгыз булак. Мына ошентип айтып отурса бу жерде өтө көп энергия бар. Мына мен ошентип аурам алмашып турат тез-тез. Анысы кандай, келиңиздер, аураңыздарды алмаштырыңыздар. Аялдар, мен аялмын дебей, мен ааламмын деп, мен жаратуучумун деп, менин жаным улуу дүйнөдөн, могу таным жандан энемдин курсагында жаралып келген, мен куткаруучумун, мен улуулукту уктум, мен умтулууга милдеттүүмүн, өсүүгө милдеттүүмүн деп аураңыздарды алмаштырып турсаңар, мына ошо анатомия, астрологиянын ролун аткарып кетет дагы, оору, кырсык, кыйынчылык болбойт. Анан эле ошо 5 убак намазыңыздар менен эле чектелип калбаңыздар. Мен Алла үчүн. Жок, сиз кызмат кылыңыз, аткарыңыз, жеңилдетиңиз. Атаң Кудайың дегендей эле кыздан кызматты, уулдан бир урматты аалам дагы күтүп турат. Мына ата жолунда дагы аккууну пайдаланып атпайбы? Мына урматтуу улуу журтум, мунун баары чындык. Анан ошо чындык үчүн ушул телевидениянын директорунун телефонун берип койсом да болгудай. Ким жаптап атыптыр? Же бир телевиденияны колдоп алалы, коргоп алалы, же бул бийликтин жалган бийликтен, жалган жашоонун, эски бир эволюциянын бүтчү мезгили келгендир. Телефонун берип коеюн. Телефону эгер жаза албасаңыздар, эсиңиздерде калбаса, ошо эфирге чыккан кыздардан, балдардан сурасаңыздар берет. Дүйшөнбиев Таалай, эма кишини да түшүнсө болот. Хажайыны камалып атса, кара куш мээбиз иштебей калбасын. Бул эфир жок. Энергия өтпөй калбасын. Ошондуктан ал кишинин телефону 0708 311 067. Эмен бала эмесмин, бирөөгө алгыл булгул дегендей. Ошондуктан муну ушу журналисттер иштеш керек эле. Муну саясатчылар иштеш керек эле.
Ошондуктан кут берүүсү деги эле кут бул дүйнөдө сиздерди байырласын. Жан дүйнөңүздөрдө жаз болсун, өзүңүздөрдө бир ачылыш болсун. Аураңыздар өзгөрүп, анатомияңыздар ааламдык кызматын аткарып, эртең адамзаттын энеси, атасы болуп, сиздерден дагы энергия өтүп, ошо улуттар Кыргызстан түрк тилдүү элдер тараган дейт. Түрк тилдүү элдерден улуттар тараган. Азыр кыргызга бирикчүү мезгили келди дегендей. Же болбосо да бир жерде берилет. Дүйнөлүк кыргыз болот же кыргын болот деп. Анткени аалам жазалап салат да, инопланетян периштелер жазап салат да, алар улуулук өтпөсө. Ошондуктан сактоочу, колдоочу, коргоочу, өстүрүүчү, ошо Кудайдын 99 аты бар дегендей, сиздерден дагы ошо көп кырлуу сан жеткис энергияңар иштесин дагы адамзатты сактап калыңыздар. Эмки жуманын 2-4 күнү кечки саат 8-де түз эфирде жолукканча бар болуңуздар.